Бизден кийин эгемендүүлүккө жеткен мамлекеттер деле бутка туруп өнүгүп өсүп баратат. Кыргызстан партиясы 2015 жылкы шайлоого жакын түзүлүп, жаңы партия болгонуна карабай парламенттин босогосун аттады. Жетиштүү добуш алуу үчүн эл арасында убадаларды берүү жагынан да алдыга чыкты. Өлкөнүн жоопкерчилигин моюндарына алып, мамлекетти алдыга жылдыруу бул партиянын негизги урандарынын бири эле. Биз убада берип атабыз. Жакынкы арада эле 100 ишкана ачабыз. Кыргызстанчылардын 5 жыл мурдагы убадаларына ишенсек, бардык мигранттарды мекенине алып келмек. Ал үчүн 500 орундуу тигүү цехтери, 500дөй күнөөсканалар салынмак. Болгондо да ар бир район шаарлардын борборуналар курулмак. 500 швейных цехов по районам, областным центрам. Это 500 теплиц по районам, областным центрам. Это 500 перерабатывающих мини-компаний. Мындан сырткары чакан завод фабрикаларда салынмак эле. Талас облусунда да көптөгөн чакан ишканаларды ачууга ушу Кыргызстан саясий партиясы өзүнүн программасына киргизип атат. Муну айтып кетсек, ошо төп бурчакты кайра иштетүү, ошондой эле жана консерва чыгарган заводдорду, эт комбинатын деген ушундай чакан ишканаларды ачып, ушу жаштарды ишке тартуу маселелери каралып атат. Азыр Кыргызстан парламенттеги бийликчил фракциялардан өлкөнүн экинчи адамы катары саналган спикердин квотасы да ушуларга тийген. Бирок ар бир район шаарларда миграция маселесин чечүү үчүн берилген убадалары 5 жыл өтсө да эмнегедир байкалган жок. Завод фабрикаларды курууну болсо, бул чакырылышта унутушуп калса керек. Миграция маселесин жоюу мында турсун, азыр сырттан келе албай жаткан мекендештерибизге да бул партиянын депутаттары али бери жигердүү кайрылуусун жасаганга жараган жок. Биринчи байлыгыбыз бул эл. Жана сыртта жүргөн элибиз биринчи байлыгыбыз. Ар бир адам өзүнүн жеринде иштесе, жок дегенде каршы келсе да бул экономикага, ички дүм продукциясына кошкон салымы. Качан биз көп болобуз, ошондо гана биз күчтүү мамлекет боло алабыз. Дагы бир удаа берилген убадаларынын бири ар бир төрөлгөн ымыркайга 50 000 сомдон сүйүнч акы берилмек. Ошол кездеги кош бойлуулардын көбү бул сөзгө ишенишип, Кыргызстан партиясын шайлап беришкен. Бирок курсактагы баласы 5ке толсо да жанакы 50 000 сомдон алыша элек. Азыр ар бир төрөлгөн наристеге болгону 4 000 сомдой жөлөк акы берилет. Бул жолу да партия экономикалык эсептен эмнегедир жаңылып калышты. Жана 2017 жылдын 18 сентябрында Франкфурт жана Майами шаарында парламентке өткөн бул фракциянын айрым депутаттары контрабанда менен кармалып калды. Лидери Канат Исаев да өткөн президенттик шайлоодо акча таратып, карлар менен тыгыз мамиледе экенине шектелип, камалып кайра чыкты. Аныгы саясий кысым катары кабылдап калышты. Бирок көкбөрү менен көкпар чырында да ушул инсандын кулагы чыгып, ызы чуу түшкөн. Астанада чечим кабыл алынды. Демек, бүгүнкү эгерде шарт менен барса, Ташкентте тайгазансыз болот ойым да. Дагы башка көрүнүктүү лидерлеринин бири Дастан Жумабеков өлкөдөгү таанымал фамилияны алып жүрөт. Бирок спикер болгон күндөн тарта сабаттуулугу жагынан маселе жаралып, элдин талкуусунан бунусу да бошой элек. Под влиянием глобальных проблем и вызовов мир стремительно меняется. Добиться подобного взаимного понимания и поддержки совсем нелегко. Подтверждением тому являются наблюдаемые в международных отношениях следующие процессы. Ошол мүнөттө ошондой болуп кеткени мен өзүмө да мындай күтүүсүз болуп калды, чынын айтайын. Әрине бул кемчилик, мен мойнума алам. Кыргызстан капчыктуулардын жардамы менен ачылган, өлкөдөгү алка магнат катары саналган Шаршембек Абдукеримов негиздеген. Өткөн 5 жылдыкта 7 кадамдан турган программасын айтышып, ыймандуу Кыргызстанды түзөбүз дегендер да ушулар болчу. Ыйман болбосо, экономикада көтөрүлбөйт, саясатта да туруктуулук болбойт. Бирок эмнегедир ыймандуулук боюнча маселе көтөрүшкөн жок. Спирт ичимдиктеринин сатылуусу да Кыргызстанда мурдагыдай эле. Билим берүү тармагын бийик деңгээлге жеткирүү жагында ушулар убадалап чыгышкан. Бирок кат жазганда ката сөздөрү менен гана таанылып турду. Эми булар эл аралап келип калышса, калган убадаларынын берилүүсү боюнча шайлоочулары да талап кылып алышаар. Рамис Каимов, Мирзат Сапаров, Регион.